бул күндөгү зулумдук бар го туугандар. Кыйынчылык бар го. Рахаты деле, кыйынчылыгы делечи. Түш да. Жыт. Жөн эле мындай дей турган эле кетти да ошондой эле. Зулумдук кылгандын рахаты да ошондой. Зулум чеккен адамдын азабы, кыйынчылыгы да ошондой. Ахиретте Алла субхана ва таала зулум чеккенге бере турган рахат түбөлүктү, залымга бериле турган азап да түбөлүктү. Ошон үчүн айтып атканы, гадан индал хисаб маниззалум. Ким залым экен, эртеге эсеп китепке келгенде жолукканыбызда ошондо чечебиз дейт. Кыямат күнүнүн бир аты Яумул Хуруж деп коет. Кыямат күнүнүн бир аты азыр бардыгы көмүлүп атат, өрттөнүп, тияк жок болуп кетти, дүйнөдөн кетти да. Дүйнөдөн кетти да. Ошолор бардыгы чыгат эртеге жерден. Ошондо Алла Таала Куранда мындай дейт: Яума ясмауна сайхата бил хак. Залика яумул хуруж. Инна нахну нухи ва нумит ва илайна ал-масир. Яума ташаккакул арду анхум сираа. Залика хашрун алейна ясир. Аллах Куранда айтып атат, биздин сиздин жаратуучубуз, көңүл буруп кыла. Эртеге Исрафил периште сур тартканда ошонун үнүн бардык адамдар угат экен. Яума ясмау сайхата дейт. Сайхата кыйкырыкты айтат. Кыйкырыкты айтат. Угат дейт. Бил хак, акыйкат менен болчу. Себеп дегенде ал периште малак бин нафхихи фил карн, ушундай өзүнүн сур тартканда, Далика яумул хуруж, ошол кабырдан чыга турган күн болот экен. Бир тартканда барды үндү угат экенде кабырдан чыгат экен. Хадисте келет, Ибн Касирде риваят келтирген. Денелери чыгат экен. Биринчи жамгыр жаайт экен. Андан кийин жамгырда кандай азыр чөптөр өнүп атканын көрүп атпайбызбы? Кудду ушундай эле өнүп чыгат экен, дененин өзү эле. Кандай денеңиз болсо ошондой дене. Ошондой дене менен, ошол өң менен, ошол түс менен. Кандай болсо, Алла Таала айткан, мына бармак бар го, бармактарын, манжаларын уштары кандай болсо отпечаткадачы, кудум ошондой кайра тирилтебиз деген. Айырмасы жок тирилтебиз деген да. Канча чач менен болсо, ошончо чач менен тирилтебиз. Кандай болсо ошондой менен, ушуга чейин бармактарды, манжалар, ушуга чейин тирилтебиз деген. Карап алды. Булар ошо күнү чыгат, жамгыр жагынан кийин анан бардык рухтар келип, өзүнүн жанын издеп таап, жанына салынат. Аллахтын буйругу менен. Алла Таала айтат: "Инна нахну нухи", албетте биз жашоо беребиз. "Ва нумит", биз өлүм беребиз. "Ва илайна ал-масир", кана биздин алдыбызга кайтып келесиңер. Жашоону биз берип атабыз, өлүмдү берип атабыз, аны деле көрүп атасыңар. Шектенбей эле көрүп атасыңар. Үчүнчүсүнө да бекем ишенип койгула, биздин алдыбызга барыңар кайтып келесиңер.